Бул дүйнөдө эки же андан көп турмушка чыккан аялдар акыретте кайсыл күйөөсү менен бирге болот. Бейишке кирген аялдар сөзсүз түрдө күйөөсү менен бирге болот. Анткени бейиште эч ким бойдок болбойт. Имам Муслимдин риваятында келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиште бойдок адам болбойт деп айткан. Эгерде аял бир гана күйөөгө тийген болсо жана экөө тең бейишке кирсе, анда ал күйөөсү менен бирге болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мындай деп айтат: бейиш бактары бар. Бейиштерге алар аталары, жүптүгөйлөрү жана урпактарынан турган жакшы адамдар менен бирге киришет деп айткан. Раат сүрөсү 23-аят. Ошондой эле, о ыймандуулар, силер жубайларыңар менен бирге сүйүнгөн абалда бейишке киргиле деп айткан. Зухруф сүрөсү 70-аят. Эгерде аял бирден көп эркекке турмушка чыккан болсо жана алардын баары бейишке кирсе, анда ал акыркы күйөөсү менен бирге болот. Хузайфа радиаллаху анху аялына: сен бейиште мени менен бирге болууну кааласаң, менден кийин турмушка чыкпа. Анткени аял акыркы күйөөсү менен бейиште бирге болот деп айткан. Ошол үчүн Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарына андан кийин турмушка чыгууга тыюу салган. Анткени алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бейиштеги аялдары болот. Ошондой эле Муавия радиаллаху анху Умму Дардага жуучулукка келгенде ал баш тартып мындай дейт: мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ким күйөөсү өлгөндөн кийин экинчи күйөөгө чыкса, бейиште акыркысы менен бирге болот деп айтканын укканмын. Мен Абу Дарданы башкага алмаштырбаймын. Ошондой эле кулк мүнөзү жакшысы менен бирге болот деген да айтым бар. Умму Салама: о Аллахтын элчиси, эгер аял эки күйөөгө тийсе, бейиште кимиси менен бирге болот деп сурайт. Кимисинин кулк мүнөзү жакшы болсо, ошонусу менен бирге болот. Жакшы мүнөз дүйнөдө да, акыретте да пайдалуу деп жооп берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам.